بسم الله الرحمن الرحيم. Илим бул жараткан Алла тарабынан пайгамбарыбызга түшүрүлгөн эң алгачкы аяттын ичинде катылган сыяктуу. Ал сөз оку, жараткан эгеңдин аты менен деп буйрук кылынды. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзүнүн хадисинде мындай деп айтат: илим алуу мусулман эркек жана мусулман аял үчүн парз. Дегеле, илим дегенибиз эмне? Илим жараткан Алла Тааланын жалгыз экенин таанып билүү жана да ал жараткан табияттагы бардык нерселерди билип, Алланын кудуреттүү жана жалгыз экенин дагы бир жолу тастыктоо. Жана дагы илим Аллах Таала өзүнүн сүйгөн пендесинин жүрөгүнө салып койгон бир нур. Илимдүү адамдарга жашоодо аба менен сууга канчалык деңгээлде муктаж боло турган болсок, кудум ошондой деңгээлде муктажбыз. Себеби илимдүү адамдар караңгы түндө колунда жараткычы бар адам сыяктуу. Алар адамдарга туура жолду, акыйкатты айтып, адашып кетүүдөн сактанууга себепчи болот. Жараткан Алла өзүнүн пайгамбарларына да көптөгөн илимдерди үйрөткөн. Адам атага бардык нерсенин аттарын, Кыдыр алейхиссаламга парасат илимин, Юсуп пайгамбарга түш көрүү илимин үйрөткөн. Жана да Дауд пайгамбарга болсо темир устачылыгын үйрөткөн. Иса пайгамбарга болсо Инжил илимин үйрөткөн. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам жана салаваты болсун, шарият жана таухид илимин үйрөткөн. Адам канчалык илим алып окуган сайын ошончолук өзүнүн илимсиз экенин билет. Илим алуу көптөгөн ибадаттардан артык. Жана да бул жол Кудайдын жолу. Бул жол үчүн коротулган Убакыт, ден соолук, акча жана башка бардык нерсе үчүн көптөгөн сооп сыйлыктар бар. Илим дүйнөдөн артык турат. Себеби илим пайгамбарлардын мурасы, ал эми дүйнө фараондордун мурасы. А бирок илимди сарптаган сайын көбөйүп турат. Дүйнөнү сарптаган сайын азаят. Дүйнө аны кайтара турган сакчыга муктаж. Ал эми илим ээсин сактайт. Адам аркы дүйнөгө сапар алганда мал дүйнөсү баары бул дүйнөдө калат. Ал эми илим кабырга өзү менен кирет.